Жаным аке, алыс карбай. Бардык нерсе кичинекей кадамдан башталат. Баарына билгендей эле Арсендин эмгеги буга чейинки өтө чоң. Кандай гана болбосун, кичинекей сахналоо, чоң сахналоо сүрдөө деген нерсе сөзсүз түрдө болот. Ар бирибиз ошол этаптан өтөбүз. Анан ушул Кыргыз студенттер ассоциациясы бүгүнкү күндө да мынтип чогулуп, ынтымакта биригип отурганыңарды көрүп алып мен жүрөгүм жылып турат. Анткени кантсек дагы өзүбүздүн мекенибизден алыс болсок дагы ушу баардыгыбызды бириктирген бир нерсе бул биздин мекенибиз. Анан өтө жагымдуу нерсени айткым келип турат. Бул жерде биздин кыздарыбыз жана ошондой кээбирки балдарыбыз улуттук кийимибизди кийип келиптир. Буларга бир ыраазычылык билдирип коелучу. Негизги эң чоң максаты катары бул Кыргыз студенттердин ассоциациясын түзгөнүбүздүн эң биринчи максаты бул ынтымакты чындоо болчу да. Ар бир адам чет өлкөгө чыккандан кийин ар түрдүү билим алышат, ар кайсы нерселерди үйрөнөт, бирок өз өлкөсүнө кайтканда өзүнүкүнө окшош тажрыйба топтогон адамдар аз болот. Ошондуктан өлкөнү өнүктүрүүдө же болбосо бир нерсе өзгөртүүдө өтө кыйынчылыктарга кезигет. Ошол нерселерди жеңиш үчүн сиздерге окшогон, силердин аркаңардагы тажрыйбаңарды билген адамдар бир гана ошо Кореяда окуган адамдар түшүнө алат. Ошолор менен биргеликте Кыргызстанды келечекте өнүктүрөсүңөр деген ойдомун. Анан айта кетчү нерсе, мен өтө көп сөздү узатпайын. Бул жердеги команда буга чейинки иштеген балдар болчу. Анан бул жылдан баштап мен окууну бүтүп атам, 4-курстун акыркы семестри. Окууну бүткөндөн кийин да сөзсүз түрдө силер иш-чара уюштурсаңар сөзсүз түрдө келем, Кореяда эле болом. Азыркы команданын ыраазычылык билдирем. Мисалы, башында турган Арсен жана ошондой эле анын кол алдында талыкпай эмгектенген командасы. Ошо, анда эмесе баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анда эмесе баардыгыңыздар бул команданын президенти Арсенди бүгүнкү күндөн расмий түрдө президент деп атоого уруксат берип коюңуздар. Ийгилик жасыңыз. Рахмат Аскарбек эке, эң негизгиси жүрөктө эрите турган сөздөрдү айтты.